Менин бир тууган иним аялын жактырбай, көңүл бурбай, сүйлөсө жооп бербей кыйнап жатат. Бир туугандарын жана апамдын сөзүн укпай жатат. Эмне кылсак болот? Сураны жардам бериңизчи. Келиним өтө жакшы келин. Машалла. Эми бир тууганыңыздар жакшы түшүндүрүңүз эми. Ушунча жашап аткандан кийин өзү карап көргүлө. Жакшы келинди колдон кое бербеш керек. Ылдыйда болгон го, анча эгер өзүнүн ортосунан бир нерсе болуп калса, кечиримдүүлүккө келиш керек. Жумшактык, кечиримдүүлүк, сабырдуулук бул улуу касиеттер. Пайгамбарларда болгон. Жумшактык, сабырдуулук, кечиримдүүлүк. Каерде болсо Аллаху акбар, жакшылыктын үстүндө гана болот. Эч кандай ажырашуу, эч кандай кордук болбойт. Мен дайыма бир ишти кылсам, эч мен ойлонгондой болбой жатат. 3 жолу окууга өтүү үчүн тест тапшырдым. 3 жолу өтпөй калдым. Мага бул өтө катуу тийди. Азыр менде келечекке болгон умтулуу, мурункудай аракет кылуу жоголду. Мен бул абалдан коркуп жатам. Менин коркунуч алсыздык, өзүмө болгон ишенбөөчүлүк курчап алды. Менин иштерим эч оңунан чыкпай жатат. Не кылсам болот? Мындайда Hazreti Ali разияллаху анху айтканда, мен Алланы тааныдым дейт. Каалоолорум аткарылбагандыдан улам дейт. Бул дүйнөдө чөтө башка бирөөнүн каалоосу бар окшойт депчи. Мен каалайм, ошо иш болбой ишке болбой калат дейт да, ашпай калат дейт. Бул деген акыйкат да. Алланы тааныдым кандай дейт? Менин каалоом ишке ашпай калгандыктан. Башка бирөөнүн каалоосу жүрөт экен биякта дейт. Башка бирөөнүн. Кээде сиздин каалооңуз ишке ашып калат. Бирок мындай деген ушу сиз каалагыңыздай болуп калган жок. Алланын каалоосуна дал келип калды, ошол болуп калды. Ошон үчүн сизге окшошуп калды. Атак тууган, негизи Алланын каалоосу жүрөт. Хадиси кудусиде келет го. О бенде, бир болот сенин каалооң, бир болот менин каалоом. Бирок баары бир болот менин каалоом. Эгерде сен кааласаң менин каалоомду, анда болот сенин каалооң. Эгерде сен менин каалоомду таштап өзүңдүн каалооңдун аркасынан жүрсөң, угуп кой. Каалооңда мен сени чарчатамын, дагы билип кой, баары бир болот менин каалоом дейт. Ошон үчүн иншалла каалооландык. А сиз бирок бул жерде үмүт үзбөңүз. Ла тaqнату мин рахматилла. Алланын райымынан эч качан үмүт үзбөңүз. Аракетти токтотпоңуз. Эң негизи алхамдулилла иман алсырабасын. 5 вакыт намазга ушуга алсырабаңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям даже алейкум бин насалан дейт. Эй, тезирээк басканды карман кыла деген да. Акырын баспа, кичине тез бас. Тез бас, ушуга чейин. Оору болсо го эми мейли. Же карыган болсо анда мейли. Бирок жөндөн жөн адам табиятына жалкоолукту чакырбаш керек экен. Наоборот, жалкоолук менен күрөшүп нары түртүш керек экен да. Менет кылыңыз. Кудай кааласа иншалла. Алладан толук үмүт менен. Бардык Алла Тааланын каалоосу менен болот. Жалат болбоң. Кайра күч алыңыз. 3 жолу кылыпсыз, эчтеке эмес, 4-жолу кылыңыз.